Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын 1-Май районунун бөлүмүнө арыз жазып, соттук иште өзүнө каршы көрсөтмө берген орусиялык ишкер Алексей Модинди билип туруп жалган айткандыгы үчүн жоопко тартууну талап кылды. Бул тууралуу Текебаевдин адвокаттарынын бири Чынара Жакупбекова билдирди. Адвокат факт кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталганын, тергөө иштери жүрүп жатканын кошумчалады. Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүйшөн Кулчотонов орусиялык жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөнүн негизинде 2017-жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Маевский менен дагы бир орусиялык ишкер Алексей Модин Өмүрбек Текебаев менен 2010-жылы 13-майда кечки саат 5-те шаардын сыртындагы Супара ресторанында жолугушканын айтышкан. Нур Телеком компаниясы берген документте алардын телефон номерлары Супаранын аймагында колдонулбаганы көрсөтүлгөн. Бул адвокаттар көрсөткөн 5 жаңы жагдайдын бири болчу. Жогорку сот 21-августта Атамекен партиясынын түрмөдө жаза мөөнөтүн өтөп жаткан лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр экс-элчи Дүйшөн Кулчотоновдун ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган. Иш райондук сотко кайра кароого жөнөтүлүп, жараян 12-сентябрга белгиленген. 29-августта Бишкектин 1-Май райондук соту Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Кулчотоновдун бөгөт чарасын өзгөртүп, сот залынан бошоткон. Жогорку кеңештин депутаты Табалды Тилаев Кыргызстан менен Тажикстандын президенттери тарыхта биринчи жолу чыр чыккан чек ара аймагында жолукканын, анда өкмөткө бир нече тапшырмалар болгонун парламенттин жалпы жыйынында айтты. Тарыхта биринчи жолу эки президент чыр чыккан жерде жолукту. Борук жана Аксайда. Ошол жерде жакшы сүйлөшүү болуп, өкмөткө тапшырма берилди эле. Тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин өкмөттө делимитация, демаркация боюнча атайын түзүлгөн комиссия бир да жыйын өткөргөн жок. Бир киши ошол жерге басып барган жок. Эгерде маселе чечилбей жатса, ал жерде талаш тартыш бар. Аны жеринен барып иликтеш керек, деди Тилаев. Депутат эки президенттин кийлигишүүсү болуп жаткандан пайдаланып, көйгөйлүү маселени чечип алуу керектигин баса белгиледи. Эскерте кетсек, 26-июлда Кыргызстан менен Тажикстандын президенттери Сооронбай Жээнбеков менен Эмомали Рахмон чек арадагы Ворух айылында жолуккан болчу. Коопсуз шаар долбоорунун биринчи баскычынын алкагында адамдын жүзүн таануу функциясы менен 800дөн ашуун видео байкоо камералары орнотулду. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өзүнүн төрагалык алдында өткөн антикоррупциялык кеңештин жаңы курамдагы жыйынында билдирди. Анын айтымында Бишкекте аппараттык программалык комплекстер жайгашкан көчө тилкелеринде жол кырсыктары 46,9%га азайганы байкалды. Тактап айтканда 2018-жылы каттоого түшкөн 81 жол кырсыгына салыштырганда 43 учур катталган. Жол кырсыгынан жаракат алгандардын саны 51,8%га кыскарган. 2018-жылы жол кырсыгына 108 адам, быйыл 52 жаран кабылганы айтылды. Чүй облусунда жол кырсыктары менен жаракат алгандардын саны кыскарганы байкалды. Тагдагы 2018-жылда 4 авария жана 6 жабырлануучу катталса, быйыл 2 жол кырсыгы жана 3 жабырлануучу болгон. Өкмөттүн алдындагы антикоррупциялык кеңештин жыйынында мындан башка дагы маселелер каралды. Коопсуз шаар долбоору Бишкекте быйыл 12 февралда ишке кирген. Анын алкагында жолдорго, көчөлөргө видео камералар орнотулууда. Долбоордо орусиялык Вега концерни ишке ашырып жатат. Долбоордун экинчи этабы боюнча тендерден расмий жыйынтыгы чыга элек. Райым Матраимовго түркиялык холдингтердин бири жумуш сунуштап, учурда ал Түркияга кеткендигин агасы Искендер Матраимов 24 KG агенттигине маек берип жатып айткан. Депутат иниси 2 жылдан бери жумушсуз жүргөндүгүн белгиледи. Ошондой эле Искендер Матраимов 15-сентябрда Ош шаарынын Борбордук стадионунда өтө турчу кулатуу эр таймаш боюнча дүйнөлүк турнир тууралуу ЖМКларда жарыяланып жаткан маалыматтарга нааразылыгын айткан. Сөзсүз эле менин инимди баса белгилеш керекпи? Анан дагы анын кайманаты менен дейт. Үй бүлөдө эң улуусу менмин. Атабыз эрте дүйнө салган. Бардык инилеримди өзүм тарбиялап чоңойттум. Райымды мен өстүрүп, үйлөнтүп жайланткам. Ал эми депутаттар же министрлер келсе, ал үчүн эмес, мени урматтагандыктан келип жатышат. Мен чакырып жатам да, андан көрө мен тууралуу жазгылачы деген пикирин билдирген Искендер Матраимов. Жазаны блогер же журналист бербейт, сот берет, деди бүгүн 12-сентябрда болгон маалымат жыйынында Бишкектеги Жалгичи районунда болгон мушташта 2 баланы сабаганга шектүүлөрдүн жактоочусу Динара Медетова 28-августтагы окуя боюнча шектүүлөр жазасын алат. Бирок кээ бир блогерлер жана журналисттер бул окуяны бир тараптуу кылып чагылдырууда. Жазаны блогер же журналист бербейт, сот берет. Мен ал балдарды актабайм, бирок сот иштери адилеттүү болуусу үчүн соттук отурумдарга катышам. Балдарды Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына өзүм алып бардым. Милиция кызматкерлери уктап жаткан жеринен
ойготуп өзүм алып барып бердим. Бирок эртеси күнү ИИМ задержали деп маалымат таратты. ИИМдин маалымат кызматы туура маалымат таратса жакшы болот эле. Шектүүлөрдүн милицияда иштеген агасы Казыбек Бапышев жоопкерчиликке тартылуусу мүмкүн эмес. Ал инилери үчүн көрсөтмө бербейт деп Конституцияда жазылып турбайбы деген жактоочу өлкө башчысына жана өкмөт башчысына кайрыларын айтты. Мен урматтуу президентибизге, премьер-министрибизге кайрылат элем. Сиздерге туура эмес бир тараптуу маалымат жетип жатат. Эмне үчүн күч органдары туура эмес маалымат таратат? Эмне үчүн мыйзамсыз иш алып барат? Мен укук коргоочуларга да кайрылат элем. Бул жерде адам укугу бузулуп жатат. Бул ишти эң жогорку күч органы кароодо. Биз анда эми кимге кайрылабыз? Ошол жерде милициядагы агасы кылмышты көрсө дагы ал Конституция боюнча жоопко тартылбашы керек, деди Медетова. Жогорку кеңештин депутаты Кожобек Рыспаев акыркы кезде профсоюздардын айланасында болуп жаткан иштер тууралуу маселе көтөрдү. Эл өкүлү профсоюздар алар тууралуу мыйзам жазып жаткан депутаттардын кабинеттерине чейин кирип келип, ортого тааныш билиштерин салып жатканына нааразы. Профсоюз деген бизде монстр чыкты. Мыйзам жазып жатсак, депутаттардын кабинеттерин кыдырып жүрүшөт. Менин колумда ушундай чакырыктар бар, койлор деп жатышат. Ачык эле телефон номерлерин коюп жазып жатат. Кутман таң профсоюздар жөнүндө жаңы мыйзам жазып жаткандарды жоготуш керек. Ошолордун 2020-жылкы шайлоодо тизмеде болбошуна аракет кылыш керек. Бул биздин колдон келет, биз жеңебиз деп жатат, деп депутат тарап жаткан чакырыкты жалпы жыйында окуп берди. Рыспаев өз сөзүндө профсоюздар мамлекеттин мүлкүнүн баарын сатып жатканын, бул боюнча өкмөткө тапшырма берүү керектигин кошумчалады. Директорлор кеңешиндеги 28 киши мамлекеттин ичиндеги мамлекет болбосун, өкмөткө тапшырма бергиле. Биз бул мыйзамды өткөргөнгө чейин бир да мүлк сатылбасын. Мына Достук мейманканасын сатабыз деп жүргөп жатышат, деди ал. Эл өкүлү өз сөзүндө айрым жетекчилер көлөчүн кие албай калганга чейин 90го чыкканга дейре жумушта отурганын айтып, булар Кудайдын эркесиби деп жинденди. Депутат учурунда айрым жетекчилердин чимкириктеген сөзүнө элита деп коюп катуу сынга кабылганын белгилеп, ал сөзүнөн кайтпай турганын, чындап эле бул жерде татыктуу кишилер отурганын айтты. Ал ошондой эле жогорку кеңеш профсоюздар боюнча мыйзамды колдоп өткөрбөсө, коомчулукка шылдың болорун билдирди. Москвада жашаган кыргызстандыктар тууралуу тышкы экономика жана эл аралык байланыш департаментинин жетекчиси, Москва өкмөтүнүн министри Сергей Шеремин айтып берди. Ал Москва күндөрүнүн алкагында өткөрүлүп жаткан инвестициялык жана соода-экономикалык кызматташтык боюнча экономикалык конференцияда сүйлөдү. Бүгүн кыргыз диаспорасы шаардын ар кандай социалдык жана маданий долбоорлорунда маанилүү роль ойнойт. Алардын көбү жогорку технологиялуу ишкерликте эмгектенет, деген Шеремин. Ал белгилегендей, эки өлкөнүн кызматташтыгы тез өнүгүүдө. Айтымында Москва Бишкек менен маалыматтык технологиялар жаатында тажрыйба алмашууга даяр. Конференциянын катышуучулары эки шаардын экономикалык жана инвестициялык чөйрөдөгү кызматташтыгынын потенциалы, акылдуу калааны түзүү, транспорт инфраструктурасы жана мамлекеттик кызматтарды көрсөтүү программасы тууралуу талкуулашты. Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина эл аралык уюмдарды мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин камакка алынышына, Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын айланасындагы жагдайга жана телеканалдардын мүлкүн тартып алуу жагдайына көңүл буруп баа берүүгө чакырды. Эл өкүлү мындай пикирин парламенттин 12 сентябрдагы түрдүү маселелер каралган жыйынында билдирди. Мен бийликтин өкүлдөрүнө кайрылып, кырдаалды урчутууну жана адам укуктарын басмырлоону токтотуусун талап кылам. Мыйзамдык талаада гана маселени чечүүгө өтүү керек. Мен ошондой эле саясий партиялар парламенттик системаны өнүктүрүү үчүн укуктук шарттарды түзүү сыяктуу жыйындарды өткөрүп келген Бириккен Улуттар уюмунун жана Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун алдындагы демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюросун 7-8 августтагы окуяларга, экс-президенттин камакка алынышына, апрель жана 7 канал телекомпанияларынын жана КСДПнын мүлктөрүнүн камакка коюлушуна эл аралык баа берүүнү өтүнөм, деди Ирина Карамушкина. 7-8 августта Кой Таш айылындагы үйүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы жүргөн. Анда мурдагы президенттин тарапташтары каршылык көрсөтүп, эл менен кагылышуунун натыйжасында УКМКнын Альфа атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков курман болуп, ар түрдүү жаракат алган 100гө жакын адам ооруканага кайрылган. Окуядан кийин Атамбаев өзү, КСДПнын жана Апрель телеканалдарынын мүлктөрү кошо камакка алынган. Маркум Кадыржан Батыровдун улутташтырылган мүлктөрүнүн катарында болгон ЯК-40 учагы 2010-жылдан бери Манас эл аралык аэропортунун Оштогу филиалында турат. Учууга жараксыз болгон учак ичак пайдалануудан чыккан. Бул маалыматты өкмөткө караштуу Мамлекеттик мүлк фондунун алдындагы элдик ишканасынын жетекчиси маалымат жыйынында суроолорго жооп берип жатып билдирди. Анын айтымында мекеменин чарбалык башкарууга алган 24 объекттин 13-ü мекеменин башкаруусунан чыгарылып, алардын жайгашкан жерине карата жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына өткөрүп берүү сунушун
талабын көтөрүп жатышат. Биздин мекемеден чыгарып салууну көздөгөн объектилердин ичинде учууга таптакыр жараксыз болгон як 40 учагы дагы бар. Ал Ош аэропортунда турганы үчүн дагы биз ижарага төлөөгө мажбур болот экенбиз. Жетекчиликтин сүйлөшүүлөрү менен учак турганы үчүн биз ижара төлөбөй турган болгонбуз. Ошондуктан аэропорт аны окууга макет катары колдонуп жатыштыр. Учак турган жеринен учпайт. Ушул жагдайлар эске алынып, өздөрүнүн карамагына өткөрүп алуу сунуш айтылган. Жаңыдан жумуштоо башталганда бардык объектилерди көргөнчү сүрөткө дагы тартып чыккан. Сүрөттө учак кандай абалда экени көрүнүп турат, деди ал. Акыйкатчы Токон Мамытов жана Акыйкатчы институтунун карамагында түзүлгөн комиссия Кой Таш айылында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясында жабыр тарткан жергиликтүү тургундарды кабыл алып, окуя тууралуу маалыматтарын угуп жатат. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын өкүлдөрү Фейсбукта түз эфирде көрсөтүп жаткан видеолорго ылайык окуяда жаракат алгандар, балдары камалгандар даттанып жатышат. Чогулгандардын арасында Кой Таш жана Арашан айылдарынын жашоочулары бар. Мунун алдында ушул эле жолугушуу аталган айыл баш ийген Аламүдүн районунун Ташмонок айыл округунун администрациясынын имаратында болууру айтылган. Иш-чара башталарга аз калганда иш-чара акыйкатчынын аппаратына которулганы кабарланды. Бүгүн 12 сентябрда Кой Таш айылындагы окуяны иликтеп жаткан өкмөттүк комиссиянын отуруму да болот. Ага Жогорку кеңештин депутаты Асель Кодуранова, саясатчы Равшан Жээнбеков, ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов чакырылганы кабарланган. 7-8 августта Кой Таш айылындагы үйүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы жүргөн. Анда мурдагы президенттин тарапташтары каршылык көрсөтүп, эл менен кагылышуунун натыйжасында УКМКнын Альфа атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков курман болуп, ар түрдүү жаракат алган 100гө жакын адам ооруканага кайрылган. Алгач УКМКнын камагына түшкөндө Алмазбек Атамбаев стресске учурап, бирок тез эле өзүнө келип, баш аягын жыйган соң бийликти кантип кетирүүнүн амалына киришкени канкуланды. Учурда түрдүү пландардын үстүнөн иштеп атканы, каражат маселесинде чечүүгө киришкени, Айтор түрмөдө жатса дагы максатына жетүү ишеними зор экени айтылууда. Кызыгы төңкөрүш кайсы убакта болоорун айтпаганы кандай? Кыскасы, Атамбаев кайрадан сес көрсөтүп, акыры бир баленин үстүнөн чыкпайбы? Булак Азия News. Кыргызстандагы бир катар саясий партия, коомдук уюм жана кыймылдар Доор чакырык аттуу коомдук уюмга бирикти. Бул тууралуу кыймылдын өкүлдөрү 12 сентябрда Бишкек шаарында тегерек столго чогулганда билдиришти. Коомдук уюмдун төрайымы Лера Усубалиева билдиргендей, уюм өкүлдөрү жыл соңуна чейин улуттук идеологияны иштеп чыгуу, улуттук мамлекеттүүлүктү бекемдөө, экономиканы өнүктүрүү жана улуттук коопсуздукту камсыз кылуу жаатында өз сунуштарын берет. Биздин коомдук руханий, маданий, саясий кыймыл жарандык коомдун өкүлдөрү, мамлекеттик бийликтин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, саясий партиялар маалымат каражаттары менен натыйжалуу кызматташууга даяр, деди Усубалиева. Доор чакырыгы коомдук кыймылы өзүнүн бирдиктүү күч, Манас эл, Улуу Курултай, Кыргыз жер, Жаратман эл, Улуттук Ордо жана башка саясий партияларды, коомдук кыймылдарды камтыды. Жыйынга чогулгандар Кыргызстандагы коомдук саясий абалды да талкуулап, мамлекетти өнүктүрүү боюнча ойлорун ортого салышты. Кыргызстанда 2020-жылы өтө турган шайлоонун алдында саясатчылар, коомдук уюмдар арасында жаандануу байкалып, ар кандай жыйындар өтүп жатканы белгилүү. Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер.